Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары, урматтуу депутаттар. Мен программамды тааныштыруудан мурда Бакай Ата айыл аймагы боюнча тааныштыра кетсем, кыскача маалымат бере кетейин. Бакай Ата айылынын калкынын саны 9201 адам, 1808 түтүн. Бакай Ата айыл аймагы 2 айылдан турат. Наматбек Бакай Ата. Быйыл жалпы бюджеттин киреше бекитилгени 23 миллион 533 миң 600 сомго бекилди. Бул мурдагы депутаттар бекитип кеткен. Бакай Ата айыл өкмөтүнүн социалдык, экономикалык өнүгүү багытындагы программаларды айта кетсем, приоритеттүү бир 6 багытты тандап алдым. Негизи эле биздин айыл тургундары 90% айыл чарбазы менен тиричилик кылат. Биринчиси, дыйкандарды өндүргөн продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу, иш менен камсыз кылуу жана кымбат баада сатууга шарт түзүү. Айылыбызда айдоо жерлер 3516 гектар, основной төө бурчак айдалат, көп жылдык чөп, будай, алма бак. Ушу айыл чарбазы боюнча ишкана ачуу боюнча мен программамда бар. Бул Кара Өрүк ишкана, чакан ишкана ачуу боюнча. Анткени күзүндө көрүп атасыздар, буга чейин да иштеп келдим, өзүңүздөр билесиздер. Кара Өрүктүн убагында эле элде проблема жаралат да ар дайым. Ушуну программама киргизип атам, 4 жылдык программага. Ушу ишкананы ачып, убагында өрүк алуучулар келип бааны төмөндөтүп салышып атат. Бул боюнча биз Аксы районуна алып келгенбиз былтыр. Ошол жакта ар бир дыйкандарда ушу өрүк корготуучу ишканалары көп экен да. Ушуну ишкерлер менен кеңешип, ушу жергиликтүү кеңештин депутаттары менен ушу ишкананы жайылтышыбыз керек. Ошондо гана биздин өзүбүз өндүргөн өрүктөрүбүздү кымбат баада сата алабыз. Адан кийин экинчиси, инвестиция тартуу боюнча, ички жана тышкы инвестициялар тартуу боюнча иш алып барабыз. Буга чейин да чоң долбоорлор менен иш алып барганбыз. Инвестиция жок, айылды өнүктүрүш оор болот. Мүмкүнчүлүк чектелүү жергиликтүү бюджеттин. Ошонун негизинде биз ушу төмөндө таза суу боюнча да айтып кеттим. Таза суу долбооруна көп жылдан бери эле кайрылып келебиз. Анткени биздики райондун борбору деп таза сууга буга чейин акча каражаттары бөлүнгөн жок. Ошо арасынан иш алып барып аттык. Бул долбоордун наркы 120 миллион сомдук долбоор. Бул бардык райондун айылыбызды жаңыртууга. Ушу долбоордун үстүндө иш алып барабыз. Андан тышкары бизде көйгөйлүү 3 маселе бар деп айтып жүрөм мен ар дайым. Биринчи маселеси таза суу, анан мектеп бала бакча. Мектеп куруу маселеси турат. Жанчаров атындагы орто мектебинде балдар батпайт, билесиздер аны. Бул боюнча да буга чейин да иш алып барылган. Нарыкбай орто мектеби бар. Жана жогоруда Руслан айтып кеткен өйдө жактан мылдый келип окшот деген, булар балдардын ошо мектепке батпай аткан себеби. Ушу мектеп куруу боюнча да ушу долбоорлорубуз бар. Жогору жакка кайрылганбыз. Бул боюнча да иштер алып барылып атат. Андан кийин быйыл ушу мектеп куруу боюнча жергиликтүү өзүбүздүн бюджет менен жаңы долбоорду баштаганбыз жылдын башында, 1 жылдык иш планда. Мектеп куруу боюнча бир 2 миллион сом карап жергиликтүү бюджеттен. Ушу Нарыкбай орто мектебин быйылкы пилотный катары өзүбүздүн бюджет менен көрөлү деп ушуну киргизгенбиз. Анткени республикалык деңгээлде мектептерди көрүп атасыздар, 10 жылдап, 20 жылдап курулуп бүтө албай атат. Бүгүнкү күндө кайра болсо курган эмеси бузулуп ишке бериле элек. Ошондуктан биздин мүмкүнчүлүк бар. Жылда ушу бюджеттен карап, урматтуу депутаттар ушуну токтотпой карап кете берсе,
ушул мектеп социалдык объектилерди курууга мүмкүнчүлүк жаралып атат. Анткени биздин мүмкүнчүлүк бар, бюджетибиз Кудайга шүгүр жакшы, райондун борбору ушуну да колго алып иш алып барсак. Адан кийин Бакай ата айыл өкмөтүнүн инфраструктурасы, мына жогоруда айтылган ушул инфраструктураны өндүрүш жакшыртышыбыз керек. Анткени райондун борбору бул жерде 9 айыл өкмөт бардыгы ушул жерде жарандарыбыз келет, тургундарыбыз келет. Ушул жерде тазалык маселеси бар, жана жолду кеңейтүү, тротуарларды жаңыртуу маселелери бар. Ушуну ачуу боюнча менде да бир планымда бар, мурда да бар болчу, бир арка куруп, ушу кирип келаткан жакка бир арка курсакпы деген бюджетке сунуштап келгем. Проекттер даяр. Айылыбыздын инфраструктурасын көтөрүш үчүн муниципалдык ишкана ачтык быйыл. 21-жылга ишкана ачканбыз, ошону жандандырышыбыз керек азыркы күндө. Азыр пока токтоп турат, мына саясий шайлоолор болуп кетти. Бул ишкананы ачтык, муну да улантышыбыз керек, урматтуу депутаттар. Ушуну колдоо көрсөтүңүздөр. Муну менен эмне чечилет? Муну менен ушу тазалык жана мусор маселеси, ушунун баарын ушу ишканага өткөрүп, могу көчөгө атайын тазалай турган шаарларды көрүп атасыздар. Талаш шаарында бар, бизде Кара Бура районунда бар, район борборларында ишканалар бар, муниципалдык. Ошо мусор алуучу машина алып, ушунун баарын ушу муниципалдык ишканага жүктөшүбүз керек болуп атат. Тазалыкты жүргүзө турган тазалагычы адамдарды ишке алыш керек. Таза сууну өткөрүп атабыз. Таза суу маселеси бизде өтө оор. Буга чейин да жылда таза сууга биз каражат карап келдик. Өзүңүздөр билгендей, жылына 3 километр, 4 километрдей суу киргизип аттык. Анын баары элдин жардамы менен, кеңештин колдоосу менен болуп келди буга чейин. Муну да токтотпой, борчурду узулган жерлерин жасап келдик. Анткени жана жогоруда айткан проектти күтө бербей, муну ишке ашырышыбыз керек. Ал проект качан болот, ал белгисиз. Муниципалдык ишкананы мурда да ачылган бизде 12-13 жылдары билесиздер, бирок жабылып калган. Эмне үчүн жабылып калган? Азырда вопрос болушу мүмкүн. Эмне үчүн ошондо иштеген эмес деп. Бул муниципалдык ишкананы ачкандан кийин колдоо көрсөтүшүбүз керек. Жергиликтүү бюджеттен колдоо болгон эмес убагында. Ошо ишти колго алып аягына чыгарышыбыз керек. Бул жакшы, айылыбыздын өнүгүшүнө жакшы болот. Өзүнчө жетекчилиги болот. Өзүнчө жумушчуларды жумушка алып берет. Анткени биз айыл өкмөтү жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамдарынын негизинде иш алып барабыз. Биз жумушчуларды ала албайбыз. Жанагы күндө бир айда 2 жолу чыгып аткан, бири 15 чыгып аткан жумушчуларды да биз өзүбүз алганга мыйзам жол бербейт. Ошонун баары ушу муниципалдык ишкана ишти алып кетет. Ана мусор боюнча өзүңүздөр билесиздер, мусор маселеси, полигонду билесиздер, төгүлүп жатат. Баары жалбырак немеси учуп, пленкалар. Ошол жер эми мыйзамсыз эле салынып турган жер ал өзү негизи. Бизге көптөр кайрылат ошол жерде. Биз ошону мыйзамдаштырабыз керек. Бул программамда ошону башка бир жака, бир жерге көчүрүү иши турат азыркы күндө. Бул боюнча жергиликтүү кеңеш депутаттар сиздер колдоп берсеңиздер, муну бөлөк ушу рейстин үстүндө илгерки мусорный полигон бар экен. Ошол жакты ишке ашырып, ошол жака төгө турган кылып, ошонун берки эскизин жаап салбасак айылга каптап атат. Бул өтө оорчундуу маселе. Бул биздин айыл өкмөттө эле гана эмес, мусор маселеси. Бардык Кыргызстан боюнча ушу маселе көтөрүлүп келет. Трансформация маселеси. Ушуну да колго алып иш алып барайлы деп атабыз. Анан быйылкы бюджетке ушу мусор машинасын алуу боюнча бюджетке да киргизгенбиз. КАМАЗ анан ушу бир жеңил машина кылып жана шаардагыдай болуп бар жерге урналарды орнотуп, ушуну ишке ашырышыбыз керек. Андан тышкары тротуарды айтып кеттик. Тротуар бул өзү Дептин балансындагы жол. Тротуар ошол жакка карайт. Биз да буга чейин да 1-2
жылдын башында бюджетте сунуштап келгем. Бул депке карагандыктан биз ошол жак менен чечишибиз керек. Мыйзамдаштырып кандай кылып акча каражат карай алабыз. Муну да өзүбүз жергиликтүү бюджет менен жазасак колдон келет. Быйылкы жылга бир мен Шапак көчөсүн предложение кылгам. Ушул жакта да ал жака тротуар керек. Бул балдардын коопсуздугу үчүн. Ушуну да келечекте кийинки жылдарга бюджетке киргизип жасап алсак болот. Андан башка инвестициялар боюнча мына биз келгени 17-жылдан баштап 5 километр асфальт келди. Шапак көчөсү, Талаский, Ылдый көчтө 5 километр жол салынды. Ошону жолду да улантышыбыз керек бүгүнкү күндө. Жылдан жылга райондун борборуна деп келчи, анан кийин эле район, общий райондорго деп чечим чыгып калды. Мунун үстүндө бардыгыбыз жалпы иш алып барышыбыз керек, урматтуу депутаттар. Көчөлөрдү жылдыруу боюнча өзүбүз иш алып барабыз. Оруза жана көчөлөр кыскарып, жолго чыгып кеткендер өрүк тигип, аны жылда эле жазып атабыз. Эми баарын бир жылда бүткөрүү болбойт экен. Эми Кудай буйруп баарыбыз жапатырмак аракет кылсак болот. Негизги приоритеттүү иштерим ушул. Доклад.